Улуу жеңиш майрамы канча жыл өтсө арадан бизди коргоп келген аталар ар дайым эстен чыкпайт эч качан. Сабактын темасы эч ким эч качан унутулбайт. Албетте бул сабагыбыз улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналат. Сабактын максаты улуу жеңишке 75 жыл болгонун билишет, кошумча маалымат алат. Ушул тынч жаркыраган заманды алып келген агаларга таазим кылышат. Ата мекенин коргоого, урматтоого, эл жүрөктүүлүккө тарбияланат. Тынч жаткан жериме душман келип кол салды. Бейпил жаткан жеримде кандуу согуш башталды. Улуу ата мекендик согуш 1941 жылдын 22-июнунда фашисттик Германия жүзү каралык менен бейпил турмушта жашап жаткан Совет элине кол салган. Ошол күндөн баштап Совет эли 1918 күн от күйгөн татаал жана азаптуу күндү басып өттү. Дал ошол оор жылдарда Совет эли 27 миллиондон ашык уул кыздарынан ажырады. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдей орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. 4 күндөн бери тынымсыз салгылашып жатабыз. Фашисттин аскерлери даярдыгы күчтүү болсо да, биз бар күчүбүздү душмандар менен кармашып жатабыз. Ачка баары ач калган. Колубузда курал бар, бирок октары жок. Биз аларды колубуз менен муутуп өтүп жаттык. Көптөгөн жоокерлер танка алдында калды. Агып турган дарыя кызыл канга боелуп, мекендеп өлгөн жансыз денеси ар жерде жатты. Мындай кордукту көрөбүз деп ким ойлопту? Тынч жаткан элге кол салып, душмандар ала тоолуу жигиттерди аска туткан агаларды, акыл калча иш кылган аталарды атак согушка барууга мажбур кылды. Мына биз ошол аталар менен, биз ошол агалар менен душмандарга сүр көрсөтүп салгылашып жатабыз. Бирок жок, оор жоготуулар болду. Мына көз алдымда кандосум жатат. Апакем көп ойлонбосун деп кат жазып жаткан кезде душмандар асмандан бомба жардырып, жарадар болуп мына жерде жатат. Абыл, ач көзүңдү, биз мекенибизге кайтып барабыз. Наалар сага согуш, канча деген өмүрлөрдү кыйдың сен. Наалар сага согуш, наалар сага согуш. Өзү өлсө да баатыр өлбөйт, эрдиги калат кылымга. Кыргызстандык баатырлар жөнүндө айта кетсек, Дүйшөнкул Шопоков Кыргыздан чыккан биринчи Советтер Союзунун баатыры. Ал 1941 жылы 16 ноябрдагы салгылашууда Рубасекова разъездинде душмандын 50 танканын чабуулун токтотуу учурунда өлбөс өчпөс эрдик көргөзүп, теңдешсиз салгылашууда курман болгон. Чолпонбай Түлөбердиев 1922 жылы 13 апрелде Дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Ал ата мекендик согушта душмандын дузотун көкүрөгү менен жаап, өлбөс өчпөс эрдик көрсөткөн. Ага 1943 жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Дайыр Асанов эрдик менен салгылашкан. Ал 1943 жылы январда таамай атуу менен
душмандын ротасын талкалаган. 4 саатка созулган согушта 8 танканы, 6 броне машинаны жана 40 фашистти жок кылган. 1943-жылы 26 октябрда ага Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Дайыр Асанов 2009-жылы 18 сентябрда 87 жашында каза болгон. Фронтто эли жери үчүн күрөшкөндөрдүн эрдиги эч качан унутулбайт. Ошентип 1945-жылы 9 майда фашисттик Германияны Советтер Союзу талкалап, борбору Берлин шаарында жеңиш туусун желбиретип, немес элин мындан кийин баш көтөргүс кылып, эркиндик менен теңдик жана тынчтык алып келди. Faşistlerdi cengen gün, yerden etip celekti, celge bizge gelgen gün. Uşul günü döyneler, ulu dıştı orluğun, ulu dulda yaşatcan, ulu cerim kor bolun. Ubak basıp atmak bol cacınar, ula mağı ketip bagat yaşınar. Ulmat kılıp onu tuşbay ulpaktar, kılındaga kubö kılıp attırar. Dünyanın aralap, kara çalın kaptadı. Kıyanlar ağır şarkırap, kızıl kanına kanı. Şunday apat günleri, uyattan uyat demez mi? Ulundan uyda çatkanı. Tank aldından Tayman bastan barıştı. El yer üçün düşman menen aytıştı. Eş Tayman bas bizdin batır atalar. Eli bizge cengiş menen kaytıştı. Tündürmekeni bir bay, Martin beşin tiktep durgan göz yumbay, kündür tündür işte kүйüp yanganbız, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Дүйнө жүзүн өрт калтап, кара жылан каптаптыр, кыяндай алып шаркырдап, кызыл кандын акканын. Жеңиш күнү күндө жаркырап, эл майрамдап желбиреди желеги, жерги бизге тынчтык болсун деген жалпы элдин тилеги. Жеңиш күнү алыстагы от бол, көрүнчел арам жанга чок бол, отту чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Батыр намыс үчүн тулуп, намыс үчүн өлөт. Элин коргоп жоо сайган, батыр атка конот. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде. Батырдын көркү маңдайда, чечендин көркү таңдайда. Мына эми жеңиш бизде, согуштун оор күнү калды эсте. Эл үчүн жанын курман кылгандарды эстейбиз жеңиш менен бүткөн күндү. Элибизге тынчтык орносун. Тынчтык керек карыга да, жашка да, тынчтык керек кайынга да, ташка да. Абат күндүн жан-жаны бар, өксүгөн каректерден кадимкидей жаштама. Тынчтык керек назик гүлдөргө, наристенин сүйгүн күлкүсүнө, улан кыздын ак бейилдүү тунук сүйүүсүнө. Тынчтык керек агып жаткан сууга да, тынчтык керек. Эл үчүн деп соккон кыргыз жүрөгү, унутпастан аны айтып жүрөгү. Кана балдар бүгүн силер да эстегилечи, кимдин сокпойт кыргыз үчүн жүрөгү. Улуу атамекендик согушка катышкан аталарыбыздын эрдиги эч качан унутулбайт. Алардын эрдиги түбөлүк жашайт. Баатырларга тазим, эч ким эч качан унутулбайт.